эле сабак. Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Силер менен кайрадан көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе балдар, математика сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Келгиле анда балдар, өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн түзүлгөн тесттердин туура жоопторун табууга аракеттенели. Биринчи суроо. Майдалоо үчүн онго, жүзгө, миңге эмне кылуу керек? Азаматсыңар, көбөйтүү керек. Экинчи суроо. 4 дециметр, 5 сантиметр, 6 миллиметрди миллиметрге майдаласак канча болот? Азаматсыңар, миллиметрге майдаласак 456 миллиметр болот. Үчүнчү суроо. 36 000 метр барабар канча километрге? Азаматсыңар, 36 000 метр барабар экен 36 километрге. Төртүнчү суроо. Ирлетүү үчүн онго, жүзгө, миңге эмне кылуу керек? Азаматсыңар, бөлүү керек. Балдар, биздин бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз аттуу сандарды кошуу жана кемитүү. Бүгүнкү сабакта аттуу сандарды кошууга жана кемитүүгө карата мисал маселелерди иштейбиз. Бул тапшырмалардан узундук чембирдиктердин арасында ашыкча чембирдиктер кошулуп кеткен. Кана балдар, ошол чембирдиктерди алып салышыбыз керек. Кайсы чембирдиктер ашыкча? Азаматсыңар, 10 килограмм менен 5 минут ашыкча. Баа жана салмак чембирдиктердин арасындагы ашыкча чембирдиктерди алып салабыз. Кайсы чембирдиктерди ашыкча? Азаматсыңар, 1 саат менен 8 километр ашыкча. Убакыт чембирдиктердин арасындагы ашыкча чембирдиктерди алып салабыз. Кайсы чембирдиктер ашыкча? Азаматсыңар, 15 грамм менен 20 миллиметр ашыкча. Сандар кандайдыр бир чоңдуктарды, мисалы, бааны, узундукту, салмакты, убакыттарды чагылдырып, 100 сом, 2 километр, 4 килограмм, 5 саат деп белгиленген сандар аттуу сандар деп аталат. Аттуу сандар менен ар кандай амалдар аткарылат. Ал эми аттуу сандар менен болгон амалдарды аткарууда көпчүлүк учурда кошуу амалында ирлетүү керек болуп калат. Ошондуктан майдалоону жана ирлетүүнүн жолдорун жана чембирдиктердин байланыштарын билүү зарыл. Биз мурунку сабакта майдалоо жана ирлетүүнү өткөнбүз. Ошондой болсо да кичине маалымат бере кетейин. Чоңдуктун бир ченинен андан кичинесине өтүү майдалоо деп аталат. Ал эми кичине чембирдиктен чоңуна өтүү ирлетүү деп аталат. Чембирдиктерди майдалоодо же ирлетүүдө ошол чембирдиктердин байланыштары эске алынат. Аралаш аттуу сандарды кошуу жана кемитүүнү мамыча түрүндө жазып аткаруу ыңгайлуу болот. Анткени бир аттуу чембирдиктин астына бир аттуу чембирдиктерди жазып чыгаруу жеңил. Мисалы, аттуу сандарды кошууга карата бир нече мисалдарды аткарып көрөлү. 5 километр 450 метр кошулган 3 километр 300 метр барабар болот. Биринчи, кичине чембирдиктерди кошуп алып, андан кийин чоң чембирдиктерди кошобуз. Демек, 450 метр менен 300 метрдин суммасы 750 метр. 5 километр менен 3 километрдин суммасы 8 километр. Жалпы сумма
8 километр 750 метр. Андан кийинки мисалды иштеп көрөлү. Мында 6 килограмм 700 грамм менен 3 килограмм 450 граммдын суммасын табуу керек. Мында да кичине чембирдиктерди биринчи кошуу менен аткарып баштайбыз. 700 грамм менен 450 граммдын суммасы 1150 грамм. 6 килограмм менен 3 килограммдын суммасы 9 килограмм. Жалпы 9 килограмм 1150 грамм. Бул суммадан эмнени байкадыңар? Азаматсыңар, жогоруда айтылгандай, кошуу амалында суммадагы майда бирдиктерди керектүү жерлерде ирлетүү керек экен. Бул жерден 1150 граммды ирлетсек, 1 килограмм 150 грамм болот. Демек, килограммды килограммга кошуп, жыйынтыгын жазып коебуз. Жыйынтыгы 10 килограмм 150 грамм. Келгиле балдар, кемитүүгө карата мисалдарды иштеп көрөлү. 10 килограмм 550 граммдан кемитебиз 4 килограмм 200 граммды. Айырмасы барабар экен 6 килограмм 350 граммга. Кийинки мисалыбыз 12 километр 300 метрден кемитебиз 6 километр 600 метрди. Бул жерден кичине чембирдиктен кемитүүдөн эмнени байкадыңар? Азаматсыңар, кичине сандан чоң санды кемитүүгө болбойт экендигин байкасаңар керек. Мындай учурда эмне кылуу керек? Азаматсыңар, эгерде кемүүчүнүн майда чембирдиги кемитүүчүнүн тиешелүү чембирдигинен аз болуп калса, чоң чембирдиктен бирөө майдаланып кемитүүгө пайдаланылат. Ошондуктан 12 километрден бирди майдаласак 1000 метр болот. Ал эми километрдин үстүнө белги коюп коюу керек. Ал белги бул жердеги бирдиктин бири кем дегенди билдирет. Демек, 1300 метрден кемитебиз 600 метрди. Айырмасы барабар экен 700 метрге. 12 километрден бири кем болгондо 11 километрден кемитебиз 6 километрди. Айырмасы барабар экен 5 километрге. Жалпы айырма 5 километр 700 метр. Демек балдар, аралаш аттуу сандарды кемитүүнүн жана кошуунун жолдорун билип алгандан кийин аттуу сандарга карата маселелерди иштеп көрөлү. Биринчи маселенин шарты менен таанышабыз. Жемиш базарынан 2 килограмм 500 грамм алма, 5 килограмм 700 грамм алмурут жана алмуруттан 2 килограмм 200 граммга аз өрүк сатып алышкан. Жемиш базарынан бардыгы канча килограмм жемиш сатып алынган? Демек балдар, алмадан канча килограмм сатып алган? Азаматсыңар, 2 килограмм 500 грамм. Алмуруттанчы? Азаматсыңар, 5 килограмм 700 грамм. Ал эми өрүктөн канча килограмм сатып алышкан? Демек, өрүктөн канча килограмм сатып алышканы белгисиз. Бирок, өрүктүн сатып алышкан салмагы алмуруттукунан 2 килограмм 200 граммга аз экен. Демек балдар, биз биринчи өрүктүн салмагын таап алышыбыз керек. Ал үчүн алмуруттун салмагынан өрүк канчага аз болгон салмакты кемитип алабыз. 5 килограмм 700 граммдан 2 килограмм 200 граммды кемитебиз. Айырмасы барабар экен 3 килограмм 500 граммга. Бул өрүктүн салмагы.
Андан кийин алманын салмагы менен алмуруттун салмактарын кошобуз. Демек 2 кг 500 грамм менен 5 кг 700 граммдын суммасы барабар болот 8 кг 200 граммга. Бул алма менен алмуруттун жалпы салмагы. Андан кийин жалпы салмакка кошобуз өрүктүн салмагын. Демек болот экен жалпы салмагыбыз 8 кг 200 граммга кошсок 3 кг 500 граммды суммасы барабар 11 кг 700 граммга. Демек жемиш базарынан 11 кг 700 грамм жемиш сатып алынган. Кийинки маселени дагы туура иштөөгө аракеттенели. Биринчи маселенин шарты менен таанышып алалы. Дүкөндө блокнот 15 сом 50 тыйын. Сызгыч 12 сом 90 тыйын болгон. Блокнотко жана сызгычка канча акча төлөнөт? Демек, блокнот канча сом? 15 сом 50 тыйын. Ал эми сызгыч канча сом турган? 12 сом 90 тыйын. Демек, биз табышыбыз керек эмнени? Азаматсыңар, блокнот менен сызгычка канча акча төлөнөрүн табышыбыз керек. Чыгаруу 15 сом 50 тыйын менен 12 сом 90 тыйындын суммасы 27 сом 140 тыйынга барабар. Бул жерден майда бирдиктен эмнени байкадыңар? Азаматсыңар, ирилетүү керектигин байкадыңар. Демек, 140 тыйында канча сом жана канча тыйын бар? Азаматсыңар, 1 сомубуз 100 тыйынга барабар болгондуктан 140 тыйынды ирилетсек 1 сом 40 тыйын болот. 1 сомду сомго кошсок жалпы 28 сом 40 тыйын болуп келип чыкты. Жообу 28 сом 40 тыйын төлөнөрүн таптык. Келгиле анда балдар, сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Аттуу сандар деген эмне экен? Демек, сандар кандайдыр бир чоңдуктарды, мисалы, бааны, узундукту, салмакты, убакыттарды чагылдырып, 100 сом, 2 километр, 4 килограмм, 5 саат деп берилген сандар аттуу сандар деп аталат. Аттуу сандарды кошууда жана кемитүүдөгү эрежелерди эсиңерге түшүрүп көргүлөчү. Демек, суммадагы майда бирдиктерди ирилетүү зарыл экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Кемүүчүнүн майда чембирдиги кемитүүчүнүн тиешелүү чембирдигинен аз болуп калса, чоң чембирдиктен бирөө майдаланылып, кемитүүгө пайдаланылат. Мына балдар, ушуну менен сабагыбыз дагы аягына келип калды. Аттуу сандар менен иштөөдө чоңдуктардын чембирдиктерин өз ара байланыштарын билүү зарыл. Бүгүнкү сабактан алган билимиңерди бышыктоо үчүн аттуу сандарга карата мисал маселелерди өз алдыңарча иштөөгө жана жогорудагы айтылган эрежелерди кайталап турууга аракеттенгиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.